Саламатсыздарбы 7 класстын окуучулары. Бүгүн силер менен биз 27-тема жалпы көбөйтүүчүнү кашанын сыртына чыгаруу деген теманы кошо үйрөнөбүз. Китебибиздин 156-бетине дал келет. Жалпы көбөйтүүчүнү кашанын сыртына чыгаруу. Аныктамасын окусак, көп мүчөнү эки же бир нече көп мүчөлөрдүн көбөйтүндүсү түрүндө көрсөтүү көп мүчөнү көбөйтүүчүлөргө ажыратуу деп аталат. Мындайча кыскача айтканда, көп мүчөлөрдү көбөйтүү түрүндө жазып алганды эмне дейт экенбиз биз? Көп мүчөнү көбөйтүүчүлөргө ажыратуу деп айтат экенбиз. Кандай эмесе, карайлы бул жака. Бул дагы бир мүчөлөрдүн кошуусун эмне дейбиз? Биз көп мүчө дейт элек. Экөөнү тең АБ плюс АС дейт. АБ плюс АС. Экөөнү тең окшош эмне бар? Экөөнү тең эмне бар? А бар. Анда кашанын сыртына Аны чыгарып жазып алсак болот. А Б плюс С. Эмне кылдык биз? Көп мүчөнү көбөйтүүчүлөргө ажыраттык. Эмне болду? Буну көбөйтүү түрүндө жазып алдык. А көбөйтүлгөн Б плюс С дедик. Эми бул жакка карайлы. 2х плюс y плюс 4х бар экен. Буну 2х y плюс 2 көбөйтүлгөн x деп жазып алсак болот да. 2-ни 2 көбөйтсөк 4 болот. 4x'ти бөлүп жазып алдык. Эми экөөнү тең окшош эмне бар? 2 бар, коэффициенттер 2 бар. Демек, коэффициент экөө тең 2-ни чыгарсак болобу? Ооба болот. 2-ни жазайын анда. Экөөнү тең бар нерсе бул да. X экөөнү тең барбы? Ооба бар. Экөөнү тең бар. Анда x да кашан сыртына чыгарсам болот? Бул жакта ким калды? Y калды жалгыз. Анда y плюс бул жакта жалгыз ким калды? 2x калды. X да чыккан 2 калды. 2x кашан сыртына чыгардык? Бул жерден y калды, бул жактан 2 калды. Эмне кылдык биз? Көбөйтүүчүлөргө ажыраттык. Мына көбөйтүү түрүндө жазып алдык. Бул жерде карайлы эми. 4-тү кантип жазып алсак болот биз? 2 деп жазып алсак болот. A'нын квадраты деген A'дан экөө бар деген түшүндүрөт. Минус 2 А Б бар экен. Бул жерде Б калып кеттир. Б. Барабар. 4 2 А деп жазып алдык. A'нын квадраты 2 А бар, анан Б бар. Минус 2 А Б. Экөөнү тең эмне бар? 2 бар. Анда 2лерди чыгарсак болобу? Ооба болот. 2. Экөөнү тең А барбы? Бар. Аны чыгарсак болот. Экөөнү тең Б барбы? Б бар. Жын чыгарсак болот. Башка окшоштор барбы? Жок, калбады. Кашаны ачтык, көбөйтүү түрүндө жазабыз. Бул жерде ким калды? 2 менен А калды. 2А минус 2АБ толук чыгып кетти бул жерден. Анда ордун эчтеке калбай калса эмне жазабыз? 0 жазбайбыз, 1 жазабыз. 2АБны кашан сыртына чыгарганда 2АБ көбөйтүлгөн 2А минус 1. Буну кайтып биз көбөйткөнүбүздө 0 келип кайтып өзү чыгыш керек. Ошондо туура аткарган болобуз. Кийинкисин кошо карайлы. 6А квадрат плюс Б 15Б квадрат. Эми баарын мындай майдалап жазбайлы, сразу жазып кетели. 6 менен 15те окшош эмне бар? Экөөнү тең 3 бар. 3 кашан сыртына чыгат? А квадрат. Бу да жок, демек калат. Б барбы? Ооба, Б бар. Бу да бар, бу да бирөө бар. Анда 3Б кашан сыртына чыкса, бул жерде ким калат? 2 калат. Б чыгып кеткен, Анын квадраты калды. Плюс 3 чыкса ким калды? 5 калды. Б'нын бирөөсү чыкса, Б'нын дагы бирөөсү калды. Эмне болду? 3B'дан 2А квадрат плюс 5 дейбиз. Эми бул татаалар экен. Кошуп карайлы. Минус 15, минус 30, 45. Биринчи коэффициенттерден окшош эмне чыгат? Баарынан тең 15 чыкса болот. 15тин көбөйтүүсү боло алат да бүчө тең. Анда бул жерден эмнени чыгарабыз? 15ти кашан сыртына чыгарабыз? 15 көбөйтүү жазбайлы. 15 көбөйтүү минус 1 x квадрат y квадрат минус 15 көбөйтүлгөн 2 x куб y квадрат плюс 15 көбөйтүлгөн 3
x'in 4'ü y деп жазылсақ болады. Эми x квадрат бар бұл жерде. 15-ті қашан сыртынан шығарсақ, x квадрат бирөө x куб x'in 4'ü. Демек не болады? 15 x квадрат қашан шығарсақ болады. Y квадрат бар, бұл жерде y бар. Демек y ең чоң кем? Y, анда y шығады. Жаздық. 15 шығып кетті. X квадратта шығып кетті. Кім қалды? Y-тан бирөө болса, бұяқта минус y қалды. Y-тан бирөө қалды. Себеп бұл жердің белгісі минус. Бұл жерге минус болған үшін минус жазылады. 15 шығып кеткен болса, не деген бар? 2 қалды. X-тің квадрат шыққан болса, X-тің бирөөсі қалды. Y шыққан болса, Y-тан 2 екен, бұл жерде Y қалды. Плюс, бұл жерде плюс болған үшін 15 шықса қанша қалады? 3 қалады. X-тің квадрат шыққан болса, X-тің несі қалады бұл жерде? X-тің квадраты қалады. Y шыққан болса, өз 1 қалады. Аны жазбайыз, жаздық. Қашан жаптығы? Анда қашан сыртынан не шықты? 15x квадрат y минус y минус 2xy плюс 3x квадрат. Біз не қылдық? Көбейтүүчүлөргө ажыратып, көп мүчөсү көбөйтүү түрүндө жаздық. Эми экинчи мисалга карайлы. Бул x плюс y эмне экен? Кашанын ичиндеги көп мүчөсү окшош экен. Кашан сыртынан эмне экен? A, B бар экен. Анда окшоштору ким? X плюс y кашан сыртынан жазып, көбөйтүү деп, буну A'нын белгиси плюс, B'ныкта плюс. A плюс B деп жазып алсак болот. Эми карайлы. Бул мисалда карайлы. B минус 2-си, B минус 2-си. Окшошпу? Ооба. Анда өзү сразу жазылса болот. Кашан жазып? B минус 2-си. Кашан жаптык? Алдындагы белгиси 3a квадрат, мунуку канча? 7. Экөөтөн белгиси плюс. Анда көбөйтүү плюс менен жазылат. 3a квадрат плюс 7. Эмне кылдык? Биз көп мүчөбүздү көбөйтүүчүлөргө ажыратып, көбөйтүү түрүндө жаздык. Эми x минус y, y минус x. Эмне экен? Экөө окшош эмес. Биринчи бул жерибизде эмне болчу? X плюс y, экөөтөн окшош болчу. Демек бул жер окшош эмес экен, Анда буну окшош түргө алып келип жазып алсак болобу? Болот. Анда ошого аракет кылайлы. Биринчисин өзүн жазайлы. X минус y плюс b. Бул x минус y-ти ордун алмаштыруу үчүн эмнеге көйтөм мен? Минус 1-ге көйтө турган болсом, эмне болот бул? X минус y ордун алмашып калат, X минус y алмаштыбы? Ооба. B-ны минус 1-ди b-га койсом, бул эмне болот? A x минус y минус b x минус y окшош болду, Анда окшош x минус y-тен окшош болгондон кийин буну өзүнчө жазабыз. Кашка ачабыз? A бунун белгиси менен минус. Анда A минус b болот, Эмне кылдык биз? Көбөйтүү түрүндө жаздык. Могул жерде кээ бир суроолор болушу мүмкүн, Кандай болуп калышы мүмкүн? Y минус x-ти мен минус 1-ге көбөйтө турган болсом, бул эмне? Ар бирине көбөйтүү болуп чыгат, Бул минус y плюс x болуп калат. Экөөнүн ордун алмаштырып жазсам, x минус y болуп калат. X минус y минус x-ти x минус y деп алмаштырып алыш үчүн эмне көбөйтүшүм керек экен? Мен минус 1-ге көбөйтүшүм керек экен. Минус 1-ге көбөйткөндө ордун алмашып калат, Карайлы. X минус y минус x. Бул жерде окшошпу? Жок, окшош эмес. Анда буну y минус x-ти эмнеге көбөйтсөм? X минус y болуп калат бул. Айтылат өзүңөр? Минус 1-ге көбөйтсөм, Минус 1-ге көбөйтсөм, бунун белгиси минус минуске көбөйтсөм плюс болуп кетет. Бунун белгиси эмне болуп кетет? Плюс болсо, минуска көбөйткөндө минус болот. X минус y болуп калат. Y минус x минус y болуп калат. Минус 1-ге көбөйткөнүбүздө. Анда бул x минус y минус x. Экөө окшош эмес. Анда окшош калып кетиш үчүн могул жакты эмнеге көбөйтөм экен? Минус 1-ге көбөйтүп алсам болот экен, 2a x минус y плюс 3 көбөйтүлгөн минус 1 көбөйтүлгөн x минус y. Эмне болду? Экөө окшош болду, Анда өзүн жазып алсам болот, x минус y-ти жаздым. 3-кө минус 1 көбөйтсөм минус 3, бермер 2a бар, 2a минус 3-кө минус 1 көбөйтсөм минус
3 bo'ldi. Ne oldu? Көбейтүүчүлөргө ажыратып жаздык. Эми теңдемени чыгарабыз. Бул квадраттык теңдеме экен. Квадраттык теңдемеде дагы буга чейин теңдемени негизи үйрөнгөнбүз, билесиңер. Бул теңдемени чыгаруунун жолду дагы эмне кылабыз? Бул көк мүчөбүздү көбөйтүүчүлөргө ажыратып жазып алабыз. 2x квадрат плюс 3x барабар 0 экен. X'ти кашанын сыртына чыгара турган болсок, бул жерде ким калат? 2x плюс 3 калат. Барабар 0. Арасында көбөйтүү. Эгерде a көбөйтүү b барабар 0 болсо, же a'ны 0га көбөйтсөк 0 болот, же b'ны 0га көбөйтсөк 0 болот. Же бул жерде айтканда, же a 0 болуш керек, же b 0 болуш керек, 0га барабар болуш үчүн. Ошон үчүн же бул жерде эмне дейбиз? a барабар 0, же b барабар 0 дейбиз. Бул эскертүү болчу. Эми биз теңдемебизге келели. X көбөйтүлгөн 2x плюс 3 барабар 0 экен. Анда бул жерде эмне жыйынтык келет? X'ыбыз барабар 0га, же 2x плюс 3'үбүз барабар 0га болот. X'ыбыз директ сразу эле экен 0га барар экен, таптык. Андан бул жерде 2x плюс 3 0га барар болуш үчүн эмне болуш керек? Аны бул жерде дагы иштеп чыгарабыз. 2x плюс 3 барабар 0 болсо, теңдемени чыгарганда белгилерди бир жака, белгисиздерди экинчи жака алып өтөт элек. Плюс 3 бул жака өткөндө эмне болот? Минус болот. 2x барабар минус 3. Анда x жалгыз калтырыш үчүн мен эмне кылам? Эки жакты тең 2ге бөлсөм болот. Кыскарды x барабар 2ден минус 3. Бул эмне болот? Минус 1 бүтүн 2ден 1, же минус 1 жарым. X барабар экен? Минус 1 жарым экен. Эми биз таптык. X эмнеге барар экен? 0га жана x минус 1,5ке барабар экен. Бул эмне? Теңдеменин тамырлары. Канча тамыр бар? 2 жолубуз бар x'ны. X 0га жана x 1 жарымга барабар экен. Ушундан бүгүнкү сабагыбыз бүттү. Саламатта калгыла.